Министрлер кабинетинин отчету жеткиликтүү, ошол эле убакта курулай сандар менен эмес, чыныгы видео фотолор менен коштолгондуктан эл өкүлдөрүндө көп суроо жаралган жок. Өзгөчө социалдык блоктогу көрсөткүчтөр бир кыйла жогорулаган. Маселен, акыркы жылдары капиталдык салымдардын көлөмү 4 эсеге көбөйүп, 92 миллиард сомду түзгөн. Ал эми капиталдык курулуштар болсо 33 миллиард сомдон ашып, 2020 жылга салыштырмалуу дээрлик 11 эсеге өскөн. Билим берүү мекемелеринин курулуштары боюнча биз 3 жылда рекорддук сандагы курулуштарды жасап жатабыз. 2022, 23, 24 жылдары 320 билим берүү объектиги салынды. 268 мектеп, 52 бала бакча, мунун ичинде салыштырмалуу Советтер Союзу дүңгүрөгөн кезинде 86 жылы 43 мектеп эле курулуп ишке берилген экен. Былтыр 23 жылы биз 143 мектепти ишке киргиздик. 16 бала бакча салынды. Быйыл 2024 жылы 190 мектеп жана 110 бала бакчада курулуштар кызуу жүрүүдө. 100 жылдыкка карата өзүңүздөр билесиздер, 113 мектеп садик социалдык объектилерди ачылды. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Дүйнөлүк банктын быйыл жай айларында жүргүзгөн иликтөөсү боюнча да айтты. Аталган эл аралык финансы мекемеси көз карандысыз жана сурамжылоону мекеменин ички тартибине жараша жүргүзөт. Ал эми андагы көрсөткүчтөргө эч ким таасир эте албайт. Дүйнөлүк банктын «Слушая Кыргызскую республику» деген 2024 жылдын июнь айында жүргүзгөн көз карандысыз изилдөөсүндө социалдык абал 2,5 жыл мурдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу бир топ жакшырганын көрсөтүп жатат. Бул да биздин ишибизге чоң берип турат. Ал жерде эмнелер белгиленген? Атасам, тамак аш коопсуздугу боюнча 2021 жылдын декабрь айында калктын 40% тамак аш коопсуздугун сезген болсо, азыр бул көрсөткүч 20%га чейин түштү. 80% элибиз тамаксыз коопсуздугун жок деп эсептейт. Үй бүлөлөрдүн каржылык коопсуздугу өстү. Үй бүлөлүк каржылык коопсуздук боюнча 21 жылдын декабрь айында сурамжылоого катышкандарды кооптонбой жашагандардын саны 33 эле пайыз болсо, азыр бул көрсөткүч 68%га жетти. Демек, элибиз финансылык абалы туруктуу боло баштады дегенди көрсөтөт. 21 жылдын декабрында үй бүлөлөрдүн 33% өздөрүн жакыр деп эсептесе, азыр бул көрсөткүч 19%га чейин төмөндөдү. Жашоосуна канааттанган, удовлетворенный жизнью үй бүлөлөрдүн пайызы айыл жергесинде 54%дан 72%га, шаарда 67%га чейин өстү. Мурда 57% шаар тургундары жана 70% айыл тургундары өлкө туура багытта баратат деп ойлосо, азыр бул көрсөткүчтөр шаар тургундары арасында 75%, айыл жергесинде 88%га жетти деп айтып атышат. Быйыл жалпы Маяна фонду эле 146 миллиард сомго чукулдаган. Салыштырып карай турган болсок, 2019 жылы дал ушундай көрсөткүчтө өлкө бюджети болгон. Ошол эле убакта кийинки жылга карата дарыгерлердин айлыгын көбөйтүү каралып жатыптыр. Депутаттар да эле Маяна алып калышат дейт министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Буга кошумча жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алуу үчүн улуттук программа иштелип чыкканы да маалым болду. Рыбачыда атайын ошо жүрөккө стенд койгонго чейин катлап деп коет экен, ошону коюп атабыз, таласка коюп атабыз, жалапат, анан ошко коюп атабыз да. Анан 50%дан ашык азыр тилекке каршы өлүмдөр өзгөчө эркектердики жүрөктөн, кан тамырдын оорусунан болот экен. Ушу атайын улуттук программаны иштеп чыгып, кардио институт менен бөлөк чет мамлекеттеги профессорлордун баарын колдонуп кластер кылдык. Ошо кластердин негизинде Бишкекте 35%дан 12%га чейин өлүмдөр азайды да. Биринчи 3 сааттын ичинде жардам ала башташты элдер. Ушуну аягына чыгарабыз. Мен билбей калган экенмин, кардио центрдин ичинде кардиохирургия институту бар экен. Ага дагы быйыл буюрса бир 600 миллион сомго жакын акча бөлүп берип, жаңы оборудование алып беребиз, жаңы ремонт кылабыз. Жыйындын жүрүшүндө депутаттарды кызыктырган суроолордун бири эне капиталы болду. Бул каражаттар качан, кандай шартта берилип баштайт деген суроолор арбыды. Түгүл айрымдары ал акчаны алганга да камынып жатышканын жашырган жок. Бул деңиз деңгээлинен бийиктиги канча болгондо ошол балдарга берилет. Биринчи этапта 1800 метрден өйдө тоолуу алыскы шартта жашаган үй бүлөлөргө беребиз. Экинчи этабы менен улам ылдыйлап түшүп кете беребиз.
1,8 кичине эмерек го дейм. 1,6да же 1,5дан кылбайсыздарбы ошонучу? Анан кийин ушуну мыйзамдаштырып койсок дейм да ошо. Ошо мыйзамда так аныкталган 1800 метр экен. Анан ошо боюнча биздин айылдарыбыз да бекиген экен. Андан ылдый же өйдө кете турган болсок, кайранда жаңы мыйзам, жаңы уруш талаштар болот да. Биринчи этапта ушуну көрөйлү деп атабыз. Мына материнский капитал боюнча дагы ыраазычылык билдирип кетет элем энелердин атынан. Алар мага мына кече бир топ шайлоочулар менен жолукканда айтып калды. Алар эмес, мен өзүм деле 5 балалымын, аялым айтып атат, 6-чы бала төрөп берейин деп калды. Айтайын дегеним бул да жакшы нерсе. Жыйындын жүрүшүндө эл өкүлдөрү көбүн эсе социалдык маселелерди көтөрүп жатышты. Ал эми отурумдун соңунда министрлер кабинетинин маалыматын бир добуштан колдошту. Урматтуу депутаттар, аталган маселе жактырылды. Акмарал Сабатар, Бексултан Курманбеков, Ала Тоо 24.